Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Анда эмесе биз бүгүнкү дил азык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы достук жана кастык. Сабактын максаты балдар, бүгүнкү сабакта силер достук жана кастык аңгемеси тууралуу түшүнүк аласыңар. Жана чыгарманы окуп берилген тапшырманы өз алдыңарча аткара аласыңар. Жана ошондой эле достук менен кастык кандай болоорун түшүнүп, досторуңар менен ынтымак болууга, ынак болууга багыт аласыңар деп ишенемин балдар. Анда эмесе сабакты баштоодон мурун төмөнкү макалдын маанисин чечмелеп билип алалы. Дос менен дос болсоң мактан, кас менен дос болсоң сактан. Демек балдар, достун да түрү болот. Бири силерге күйүмдүү, силерге чыныгы дос болсо, экинчиси силерди көрө албаган, ичи тар кас дос болот. Демек балдар, дос менен дос болсоң мактан деген силерге ар дайым жакшы учурда дагы, жаман учурда дагы силерге чыныгы дос болуп, силерге жардам берип, силерди колдогон бул чыныгы дос болот. Жана ошондой досуңар болсо, силер албетте мактанышыңар керек. Ал эми кас менен дос болсоң сактан деген балдар, кас дос бул силер бир жакшы ийгиликке жеткенде, силерге ар дайым ичи тартык кылып, силерди көрө албай, силер менен урушкусу келген достор, булар кас дос болот. Алардан силер балдар сактанышыңар керек. Демек балдар, силер ар дайым жакын досуңар менен чын дилден дос болуп, ошол досуңар менен түбөлүктүү дос болуп, ынак болууга, жакшы учурда дагы, жаман учурда дагы бири-бириңерди колдоп, түбөлүктүү дос болууга чакырамын. Анда эмесе балдар, ушул эле теманы улай достук жана кастык аңгемесин окуп берейин. Бир кишинин ити 3 күчүк, ал эми мышыгы 5ти тууду. Күчүктүн да мышыктын да балдар көздөрүн ачып торолоюн деп калганда үйдүн ээси капкара күчүгү менен жолборс жон таргыл мышыкта көз өзүнө алып калгандарын сурагандарга кармата берди. Кожоюн аларга ат коюун ойлоду. Борс-борс үргөндүгү үчүн күчүккө борсулдак тынбай мыйоологондуктан беркеге мый деген атты ыйгарды. Борсулдак менен мый акырындан чоңое беришти. Экөө эртеден кечке коrodо чогуу болушат. Бир идиштен тамак ичишип, кызгануу, ичи тардык дегенди билишпейт. Чөп үстүндө жатып алышып, бирин-бири тиштегилеп, кээде кубалашып ойноп, чер жазышат. Ойноп чарчашканда экөө жанаша жатып укташат. Демек балдар, көрдүңөрбү? Кожоюн алып калган борсулдак менен мый аябай ынтымак, бири-бирине ынак достордон болушкан. Ар дайым бири-бири менен ойноп, кубалашып, чер жазышып, жада калса бир тиштен тамак ичкен ынак достордон болушуптур. Демек балдар, бул эки достун ынтымагы көпкө созулабы? Анда эмесе бул силерге кызык болгон болсо, аңгемени улантабыз. Эне итта сен өз, сен бөтөн деп бөлүп жарбайт. Экөөнү бирдей эркелетип, энелик мээримин төгөт. Айтор ал экөөнүн ынтымагына бүт баары ыраазы. Алардын ошол ысык мамилеси улана берет беле, ким билсин. Күндөрдүн биринде күтүүсүздөн мындай бир окуя болду. Ар кай жерден жем чокуп жүргөн тооктор да короого келип калышат. Алардын ичинде кыйкырчаак атка конгон кызыл бала короз бар эле. Башка короздор саатка карап кыйкырышса, тигил беймал кыйкыра берип, ал жердегилерди тажатып бүткөн. Бул жолу да ошол адатын карматты. Күчүк жойлоп нарыракта жүргөндө, мый тамактын баарын жеп салды деп чуу салды. Демек балдар, көрдүңөрбү, экөөнүн ынтымагына ким от жакты? Албетте, кыйкырчаак атка конгон кызыл бала короз от жакты. Экөөнүн уруштурайын деди. Чагымчыл короз экен балдар. Арадан көп убакыт өтпөй эле мый уядагы чөптүн баарын чачып салды деп кыйкырды. Айтор бирде бала мышыкты жамантаса, бирде күчүктү күнөөлөп кыйкырат. Бүт баары уксун үчүн дубалдын кырына чыгып алып, канаттарын каккылап, өңгөчү үзүлгөнчө кыйкырат. Кыйкырчаак кызыл короздун айынан борсулдак менен мыйдын ыркы кетти. Кыйкырчаак эки ынак достун ортосуна көз көрүнө от жакты. Экөө баштагыдай бирге жатып, чоого ойнобой калышты. Капыстан кезигише калганда борсулдак тиштеп алчудай тигиге ырылдаса, мый белин түпкүчтөй ийип, муруттарын сербейтип айбат кылат. Бир жамандык болорун сезген мый баккачыга качып кутулат. Ал учурда кыйкырчаак борсулдак менен мый урушуп жатат деп кыйкырып, тамдын кырында турган болот. Эки достун ортосуна от жагып, чагым салганына коркпостон. Демек балдар, көрдүңөрбү?
Бул кыйкырчаак корозун айынан мый менен Борсулдактын ыркы кетти. Экөө баштагыдай чогуу ойнобой, бирге жатпай калышты. Бири-бири менен ынтымак болбой, дос болбой калышты. Бири-бирин көргөндө жиндери келип, ырылдап, бири-бирин тиштеп алчудай, жеп жутчудай дос болбой, кас болуп калышты балдар. Борсулдак менен мый мурдагыдай чогуу ойногонду каалап турушса да, бири-бирине батына алышпайт. Борсулдак ойлойт: мен мыйдан күчтүүмүн, ошондуктан ал биринчи кечирим суроого тийиш. Ал эми мый ойлойт: Борсулдак каттуу үрүп мени капмак болгон, демек ал кечирим сурасын. Кыйкырчаактын айынан эки ынак дос ошондон бери кас болуп жүрүшөт. Балким ит менен мышыктай ырылдашып деген ылакап да төгүн жерден айтылбаса керек. Демек балдар, аңгемебиз аягына чыкты. Көрдүңөрбү балдар? Бир кыйкырчаак чагымчыл корозун айынан эки жакка түшүп, дос болбой бири-бирине кас болуп калышты балдар. Кас дегенди демек түшүндүңөрбү? Демек балдар, кас деген бири-бирине көргөндө жеп жутчудай болуп, кызганып, бири-бири менен ынтымак болбой, кас болуп калышты. Демек балдар, ошондон бери кыргыз элинде ит менен мышыктай ырылдашып деген ылакап дагы айтылып жүрөт. Демек балдар, мунун баары ушул чагымчыл корозун айынан келип чыкты балдар. Демек силер дагы бир чагымчыл адамдын же бир чагымчыл досуңардын айынан чыныгы досуңардан ажырап калбоону сунуштаймын. Ар дайым чыгымчылдарга жол бербешибиз керек балдар. Анда эмесе балдар, аңгеме силерге түшүнүктүү болгон болсо, мен силерге жагымдуу маанай түзүү үчүн бул ырды коюп беремин жана силер бул ырды кайталап ырдагыла. Демек балдар, силер жагымдуу маанай түзүп алган болсоңор, ырдырдаган болсоңор, анда азаматсыңар. Анда эмесе балдар, бышыктоо үчүн силерге суроолорду берейин. Борсулдак менен мыйдын достугунун бузулушуна ким күнөөлүү экенин билдиңерби? Эмне үчүн эки дос элдешип кетишкен жок? Чагымчыл корозун айынан эки ынак дос бири-бири менен урушканы туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар? Демек балдар, бул суроого чыгарманы окуп чыгып өзүңөр жооп табасыңар. Анда эмесе балдар, ушуну менен үйгө тапшырма. Достук жана кастык эмнени түшүнөсүңөр? Таблицаны дептериңерге көчүрүп ичин толтургула. Демек балдар, силер достук дегенди эмнени түшүнөсүңөр? Кастык дегенди эмнени түшүнөсүңөр? Бул таблицаны дептерибизге чийип толтурабыз. Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалаймын. Саламатта калгыла балдар.